ежевика өсүп калыптыр. Мына бүгүнкү күнү гүлдөп аткан учур азыр биз кененирээк айтып беребиз. Мына жап-жашыл болуп калды, көрсөтөр. Бул 1 жылдык көчөт Аязбеке. Биз ойлогондон дагы сонун болуп атат да. Кийинки этапы уже мөмөлөрдү байлап баштаптыр, Ар бир жалбырактын түйүнөн мындай цветочный побег чыкканда 100 граммдан түшүм берет экен. Ошол телефондун үстүнөн кыбырап жүргөндөр көрүнөт. Кыймылдап калабы. Гүлүн эле эметебиз. Өтө эле кагабыз да. Туруктуу жумуш жок болуп, аябай чөгүп турган учурум болчу. Үчөөүн берип туруп чачып чыктык. Именно Агростайлдан алган, ол жап-жашыл болуп турганындачы. Бул скорый помощь катары деп эсептейт экен да. 20 килограмм бере турган болсо, ошол кезде күнгө ысып, стресс болуп калса, Курттар жеп, саргайып баштаганда өлдү окшойт дедим да, мен уже ежевикам өлдү. Анан калибри дагы сонун болуп калды да. Агростайлдан алган кеңеш ушулардын дарылары 100 эмес 200% бизге жардам берди. жесемдикчтерди, керектүү агызык заттарын толук албай алышы мүмкүн. Витаминдерди бергенден кийин ежевика ушундай өзгөрүп кетти да. Бул жак болсо дарыларды да берген эмес, витаминдерди дагы берген эмес. Могул Аленка деген курт да, ушул ежевиканы аябай жейт. Булчу, бул жакта да жеп атат. Көрсөтөрбү Аленканын? Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Биздин AgriLife KG YouTube каналыбызда Түшүм булагы аттуу долбоорубуз бар. Ошо Түшүм булагы аттуу долбоордун каарманы, башкы каарманы, биринчи алгачкы каарман болгон мырзага конокко келип атабыз. Артыбызда көрүп атканыңыздардай ежевика өсүп калыптыр. Биз акыркы жолу ушул жака шпалера коюп атканын тартып кеткенбиз. Мына бүгүнкү күнү гүлдөп аткан учур азыр биз кененирээк айтып беребиз. Эсиңерде болсо, же жаңы көрүүчүлөр болуп атса, каналга кирип көрсөңүздөр болот. Бул жерде биз жаңы отурулган кезинен баштап, көчөт болгон кезинен баштап тартып келе атабыз да. Азыр ошо мырза биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып кой, андан кийин сөздү уланталы. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, көрөрмандар, кош келипсиздер биздин дыйканчылыкка. Иштер кандай болуп атат? Аллахка шүгүр. Чексиз шүгүр, сонун болуп атат. Маанай кандай, негизи кандай түшүмгө келчи дейсиңер? Азыр кененирээк айтып беребиз, албетте. Өзүңдүн бир дыйкандарга кайрылып бир баштап коелу. Бизде мындай болуп калды Аязбеке. Сиздер где-то 1 апрелде съемка алып кетпесиздер беле? Ал кезде где-то ошол убактарда съемка алып кеткенсиздер. Ошол убакта биз стойкаларын кагып, шпалерлар, зымдарды тартып, байлап, ошентип анан бир сыра фреза алып кеттик. Анан биякта жумушчулар бар да. Алар суу берип, чөбүн отоп, ушинтип карап, мен өзүм да башка жумуштарым менен башка жакта болдум. Көп убакыт болуп калды. Анан келип туруп өзүм таң калып атпаймынбы? Мен бир келип эле могу дарыны өргүлө, тиги дарыны өргүлө депчи. Ошентип коюп эле мен өзүм башка жумуштарым да болуп аткан. Ошол жумуштарым менен жүрүп келсем, Аллахка шүгүр, мен өзүм ойлоп аткандан дагы сонун болду да. Башында мындай эле 1-2 чырпык, 5-6 чырпыктай эле көрүнүп аткан да. Анан эле могу жаңы цветочный побег деп коет, могу Аязбеке. Ушулар өсүп, мына жап-жашыл болуп калды, көрсөтөр. Бул 1 жылдык көчөт Аязбеке. 1 жылдык. Биринчи алгачкы түшүм. Былтыр 1 апрелде отургузганбыз. Ошо 1 апрелде отургузгандан кийинки өскөн, мынчалык ощущение болгон эмеспиз. Мындай сонун болот экен деп ойлогон эмеспиз. Ожидание болуп да. Ожидание биз ойлогондон дагы сонун болуп атат да. Кудайга шүгүр. Анан бери кичине жакыныраак тартсаң, анакей, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эми ежевиканы билесиздер, бышкан кезин да көрсөтөбүз. Быша турган кези качан болуп калат мунуку? Дагы 1 айдан кийин бышып калат, ошондо июлдун баштарында. Июлдун баштарында мынакей бышат, ушунда дагы келип тартабыз. Сөзсүз түрдө тартабыз. Биздин каналга катталыңыздар. Мынакей караңыздар, мынау гүл болуп, гүлдөн кийинки этапы уже мөмөлөрдү байлап баштаптыр, Могу ар бир жалбырактын түйүнөн чыгып атпайбы, мындай болчу. Ар бир жалбырактын наркы бетинде дагы түшүмү бар. Бунунчу бир эле тарап эмес, наркы бетинде дагы, берки бетинде дагы түшүмү бар да. Мындай эсептеп келгенде, могу ар бир, мындай айтканда, орусча айтканда цветочный побег деп коет монучу. Анан оларды мисалы 15-20 граммдан эсептеп отурганда, ар бир жалбырактын түйүнөн мындай цветочный побег чыкканда 100 граммдан түшүм берет экен. Ал могуна деген 30-40 мындай побег болот. Эсептей бериңиз. Бир эле бутакта деген
1-2 килограммдан чыгып берсе дагы бул сонун. Бери. Мисалы ноуда элечи. Суранышымдаки момундай эң астынан башып тарталы. Анан акырын жай камераны көтөрсөң, мына монтип эгер көрсөңүздөр бүт эле түшүм байлап келаткан кез экен да. Мына карасаңыздар, ар бир жалбырактын түйүнөн ондай цветочный побегдер чыгып келип атат да. Мынакей. Бул жак бети дагы бар. Бул жак бул бет тарабы дагычы. Анан мына Аллахка шүгүр сонун болуп бадырайып чыгып, сонун болуп өсүп келип атат. Аллахка чечсиз шүгүр. Ушундай болот деп биз ойлогон эмеспиз. Бул биздин да биринчи жылдык тажрыйбабызда. Анан ушундай болот экен деп такыр ойлогон эмеспиз. Сонун болду мына. Карасаңыздар, камерамен алыс жакка чейин. Анан жап-жашыл болуп сонун болуп калды. Ошондой экен да. Эмен баары элечи. Биз бир эле катарга түштүк. Азыр кыдырып, ар кайсы жерди тартып туралы, кичинеден акырдан басып сүйлөшүп тартып кете бербейлиби? Бул ежевиканын бул биринчи жылдыгы болду. Анан мына азыркы жаңы чыгып келаткандагылары. Булар эмки жылы түшүм берет. Буларчы көчөт катары болуп калдыбы? Мисалы азыр могу жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 бутак экен да. 9 бутак эле мондай болуп пистина болуп калып атат. Биз могу жакта эсептесек 30тан 70ке чейин чырпык чыгып берип атат да. Эмки жылы могул чырпыктарын кайсыл жерге байларыбызды билбей калчудай болуп калдык да. Бул ошондо бир эле бүтүптөн көбөйүп атабы, ошончо болуп, Бунун түйүнөн жаңы ондай соңгөктүү болуп чыгып келет да. Анан биз onun başını sındırabыз. Жолосо башын кыркканда, анан монтип туруп ар бир жалбырактын түйүнөн ноолар өсүп келет. Бул азыркы башталгыч этабы. Анан ноолар болсо дагы 5-6 метрге чейин өсөт. Анан эмки жылдын ондайынан жүзүмдөй кылып эле байлап чыгабыз да, буюрса ноолардычы. Анан буларды мына монтип эле башын сындырып коебуз. Башын сындырып койгондо жалбырактын түйүнөн чыгып келе берет кайтачы. Көрет. Жаңы побег деп. Мисалы азыр мен оларды сындырып салдым да. Бул жерден 30 болду да. Мондайданчы. Азыр жаш кезинде эле сындырып салдым. Майдын 25-теринде эле мисалычы. Бул уже 100кө чейинки чырпык чыгып кетет да, дагы көбөйүпчү. Бирок анчалыктын кереги жок. Могу жерден 5, 6, 7 сөңгөктөн чыкса, ошону кыркып койсок эле 5тен 6дан чыгып берсе эле 30 чырпык жетиштүү. 100дү кылып отурган болсоң, байлай турган орун болбой калат да. Бул жерде канча гектар бир эскертпейлиби? Мен деле азыркы учурда бул жерде 4,5 гектар именно ежевика. Бир эле сорт, Лохнес. Бир эле сорт, Лохнес деген сорт. Бир жылдыктар. Андан кийинки отургузулгандардан Кубаныч байкеден неме начез алып келдим. Бирок ал башка жерге отурду. Ал башка жерге отургузулду. Бирок азыр ушул жерде эле кеп кылып туралы, башка жерде көрсөтөбүз. Начестерди бул Лохнес болуп атат азыр. Биз акыркы жолу келгенде шпалералар коюлган. Шпалералар коюлуп, аралыктарын баарын бүт айтып бергенбиз. Андан кийин кандай жумушун аткардың? Шпалера койгондон кийин эле дароо эле кандай жумуш? Биз шпалераны коюп туруп койгондон кийин зым тарттык. 2 зым тарттык. Зымдын бийиги эле тарттык, биринчи катар зымдычы. Андан кийинки зым болсо 1,80ге эметилди. Шпалералар 2 метр, бирок 20 сантиметр ылдый кылдык да. Анан азыркы учурда ошентип эметкенден кийин байлап чыктык. Байлагандан кийин биз деген былтыр арыктарын кичинекей эле кылганбыз, ежевикаларга баягы суу жетсин, жаш көчөттөргө депчи. Андан кийин биз деген арык касып чыктык. Арыктарды чоңойттук. Арыктарды чоңойтуп, фреза менен өтүп, ото чөптөрүн жок кылып, тазаладык. Андан кийин бул жерде деген азыр ото чөптөн кайсыл дегенде бизде азыр биринсерин башка чөптөр эле кездешпесе, основном чөп чырмок. Чырмок чөп болуп атат. Ошо ото чөптөр менен кантип күрөштүңөр? Биз ото чөптөр менен мотоблок менен эле мотоблок менен, анан сырткары могу ежевиканын түүлөрүн кетмен менен эле чабып тазалап чыктык да. Мындай өзүңөр жетишпей киши жалдап атыңар да. Албетте киши жалдабаса болбойт. 4,5 гектар болуп аткандан кийин көп объем болуп аткандан кийин киши жалдайсың. Аларга да жумуш болот дегендейчи. Киши жалдап эле иштеп аттык. Эң чоң, эң көп
киши адам канча жалдадың? Кайсы убакта отуп Эң атканда? көп киши жалдаганым арык кысканда. Арка колго казып аттыңарбы? Ал кадимгидей эле шиш лопатка бар го. Ошол лопатка менен эле казып, алып чыгып, могу жерлер болсо ар кандай өңгүл-дөңгүл болуп, кесек болуп мындай айткандачы, ошондой болду. Анан арыктарды каскандан кийин лопаткадан калгандагы кусоктор калат да. Анан кетмен менен кадимгидей эле тартып арыкты эметтик да. Анан ошон менен арыгыбыз жакшынакай болуп калды. Анан бул жагын кесек ошол өңгүл-дөңгүл жерлерин мотоблок менен өтүп салганда, мотоблоктун ар бери чачып туруп майдалап салгандан кийин кайта эле түп-түз болуп калды да. Биз быйыл арыкты чоңойтпой турган болсок, бул мөмө учурунда дагы бир канча жолу сугарыш керек болуп калат да. Антпесең мөмөсү кичинекей болуп калат да. Бир терип бүткөндөн кийин суу берип, андан кийин 2-3 күндөн кийин тересиң. Неге 2-3 күндөн кийин тересиң? Анткени суу бергенден кийин ал болсо сууну соруп алат дагы. Ошол убакта тереп туруп, ящикке салып туруп, экспортко жөнөтө турган болсоң, плесен басып кетет да. Суу берип туруп эле 2-3 күн тербесең, ал өзүнүн калыбына келип калат. Бирок мөмөсү чоң болуп калат. Анан ошондой сугаш керек болуп калат мөмөсү чоң болуш үчүнчү. Буларга да суу керек да. Булар 40 күн түшүн бере турган болсоң, 40 күн суу бербей койсоң, мөмөсү кичинекей болуп кетет. Анан арыкты чоңойтконубуздун ошо бир чоңдон бир чоң себеби биздин арыгыбыз кичинекей болгон. Анан арыктын ичинде ото чөптөр өсөт да. Сугарганда суу арыктан кетпей, ушул жактын баардыгын суу каптап кетет да. Анан кийин малинаңды тере албай, же пойлаңа кире албай кыйналып каласың. Ошол себептен арыкты тазалап чоңойттук. Могу арык боюнча, сугаруу боюнча деп атпайсызбы? Урматтуу көрүүчү, билбегендер болсо бир байкасаңыздар, өзү көчөт мына жерге отурулганда бир катар болчу, туурабы? Анда ошол көчөттүн түйүнө эмес, арыкты мындай капталга жакын 20 сантиметр көчөттөн качып, мына жерде суу агып атат мынакей. Биягын. Получается, мына жерде өзү отуруп турат, мына жерде көчөт жанында. Ар жак сугарылып атат. Жанында эле. Бир 20 сантиметрге чейин болот. Кээ бир учурда түйүнү болуп калат. Анын эмеси деле жок, эч кандай зыяны деле жок. Суу кантип сугарат дегендерге кызык да булчу. Мына живой көрсөтүп коелу кадр менен. Өзүнүн түйүндө, көчөттүн түйүндө арык эмес, жанында да. Примерно бир 2-3 сантиметр дедиң, 20-30 сантиметр. 20-30 сантиметрге чейин. Бул эме, бул эң слабый көчөттөрүбүз мына ушулар. Бар экен да, бирок слабый көчөттөрүбүз ушулар болуп калды. Бирок буларды слабый болгону менен эмки жылы буларга караганда күчтүү болуп берет да. Анткени бул мөмө байлабайт, тамырга кетет, ногул өсү бутакчаларына кетет дагы. Бул ушул жер күчтүү болуп берет да. Бир плюсу бар, бир минусу бар. Бир минусу быйыл түшүм ала албайбыз. Эмки жылы түшүм бергенде буларга караганда бир 3 эсе, 4 эсе көп түшүм берет да. Бул деле плюс. Бул деле плюс. Эгер биринчи жолу өстүрүп эметип атсаңыздар, биринчи жылы жакшы түшүм бербей калды, көчөтүбүз кичинекей болуп калды деп кайгырбаңыздар. Анан Айсбек телефонуңузду берсеңиз. Андан кийинки этап болсо биз шпалера, зым, арыкты түздөдүк, мотоблок менен өттүк бир сыра. Андан кийинки процесс эмне оргуларга каршы. Анан мондай кылып туруп, телефонду коесуң дагы, монтип туруп чачканда, могу телефондун карасынан курттар көрүнөт. Мисалы, трипс деген ору, же болбосо клеш, ежевичный клеш, анан паутинный клеш дегендер болот. Ошол телефондун үстүнөн кыбырап жүргөндөр көрүнөт. Анан ошолорду карайбыз. Ору барбы, жокпу депчи. Азыркы учурда биздин полияда ору жок. Мына карап атабыз. Бир да курттун, бир да эменин кыймылдаганы көрүнгөн жок. Бир да клештин эмеси жок. Кантип көрүнүп калабы? Кантип эле телефондон көрүнүп калат. Кыймылдап калабы? Гүлүн эле эметебиз. Мынтип эле кагабыз да. Монда туруп гүлүн какканда орулар бар экенин, жок экенин көрүнүп калат. Кыймылдайт, майда болупчу. Мынакей лайфхак. Андан сырткары клубникабы, башка дыйкандарга дагы ушинтип оруларды трипске, же болбосо клешке ошолорду ушинтип туруп анан текшеришет. Агрономдор да ушинтип текшерет.
Бул бара дыйкан болгондон биз билип калабыз. Анан бул 8 күн болду. 10 күн мурда бизде деген Аленка деген курт пайда болду. Аленка мохнатый, пятнистый деп коет экен. Кара курт. Анан жап-жашыл болгон доңуз курт. Алар болсо келип башталгыч этабында биздин ежевикаларды ондай кылып туруп жеп баштады да. Мынакей АСПК көрсүзбү? Көрөт мен. Андан кийин ушундай болуп жеп баштаганда, анан биз деген Агростайл компаниясына, агро компанияга чалып, ушундай болуп атат дегенде бизге ушул клештерге жана Аленкага каршы дары-дармектерди доставкасы менен жөнөтүрдү. Доставкасы менен жөнөтүргөндөн кийин дарыларды канча грамм, кандай кылып нормаларын даярдаш керек. Бизге списагын түзүп берди. Биз көчөттүн эмесин эмес, биз суунун танажына алып иштеттик. 3 тонна суу кетти, 4,5 гектар жергечи. 3 тонна сууга ошо дарыларды чылап, аралаштырып туруп чачкандан кийин азыркы учурда биздин ежевикалар оңолуп калды. Мынакей оңолуп калды да. Азыр клеш дагы жок, Аленка деген дагы курт бул жерге келип конгон жок. Аленкага бергенден кийин болду, келбейт экен да бул жергечи. Клешке 15 күндө да бир обработка кылып атат. Азыр 8 күн болду. 8 күн болду. Дагы бир жумадан кийин биз деген паутинный клеш, ежевичный клештерге дагы бир обработка кылабыз. Бирок обработка кылаардын алдын Агростайл компаниясы бизге кандай сунуш берди? Эмне сунуш? Биз буларга витамин бердик. Железо бердик, иммунитетти көтөрө турган листовой подкормкаларды бердик, биостимуляторларды бердик. Бирок бизде деген капельный жок болгонунун себебинен биз арык менен эле сугарып атпайлыбы? Алга биз эмет алган жокпуз да. Анан листовой подкормка бердик, антистресстерди. Мында жалбыракка чачтар бар кадимкидей. Кадимкидей жалбыракка чачтык. Чачкандан кийин 2 күндөн кийин Аленка менен жана клештерге, трипстерге каршы дарыларды чачтык. Биринчи буга иммунитет берип алдык да. Анан бул күчтөнүп калгандан кийин, витамин алгандан кийин бул оңоло түштү да. Бул саргайып кетип аткан болчу да. Күндүн ысыгынабы жеп? Жок. Курттар жеп аткан. Курттар жеп, стресс болуп, былтыркы суук дегенде мындай болчу. Анан витаминдер жетишпей, бул саргайып баштап аткан болчу. Анан Агростайлдан витаминдерди алып туруп бергенден кийин бул оңолду, күчтөндү. Андан кийин жанагы Аленка, жанагы стрепстерге каршы дары берүүгө бул ежевика даяр болуп калат экен да, күчтүү болуп калат экен. Эси биз могул ежевикага дароо эле трипске, Аленкага каршы дары бере турган болсок, витамин бербей туруп, анда биз могу гүлдөрүбүз стресс алып калмак. Стресс алып калмак экен. Түшүмдү аз алмаксыңар. Түшүмдү аз алып калмакпыз. Бул көтөрө албай калмак да. Резко химикаттыч, буга витамин берип туруп, антистрessтерди бергенден кийин, бул өзүнө күчтөнгөндөн кийин, анан курт кумурскаларга каршы дары бергенден кийин, азыр эч кандай бир ошибкабыз жок десе болот, буйруса. Демек, мырза, Агростайл компаниясы биздин өнөктөштө болуп эсептелинет, биздин партнер болупчу. Агростайл компаниясынын адистер сага кандай консультация берип, кандай туура кылып, ошонун баарын түшүмдүүлүгү жогору болуп келатат. Туурабы? Ооба, Агростайл компаниясына чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Биз деген курт басып келатканда эле адам баласы ойлонот экен да, ошо куртту жок кылам депчи. Куртту жок кылышым керек деп эле биз ошого даярданып калат экенбиз. Анан ошол Агростайлдан барып кеңеш алып, айткенде жакшы болду. Мырза токто, сен биринчи антистресс бер. Антистресс бергенден кийин витаминди берип, эметкенден кийин, анан кийин химикатты бересиң. Биз ошондой кылдык, бизде азыр жакшы. Анан кошуналарыбыз витамин бербей эле, АСПК, витамин бербей эле,
Рескеле химия менен эле жанагы трипс ооруларга каршы дары берди. Азыр алардын ежевикасын баштары сап-сары болуп күйүп калды. Мындай дарыга да даярдаш керек экен да. Биринчи булар дарыга даярдап, иммунитетин көтөрүп туруп анан дары бериш керек экен да. Анан ошого Агростайл компаниясына чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса дагы бир обработка алып койсок, мынакей биздин ого ежевикалар жапжашыл болуп турат. Өсүшү, чоңоюшу, витамин бергенден кийин дагы өзгөрүүлөр аябай жакшы болду. Жакшы. Көп түшүн байлап келатканына Агростайлга чоң рахмат. Көп түшүн Агростайлга рахмат. Анан биз дагы Агростайл тура эмес кеңештер берип койгон болсо, мисалы, рескеле химикаттар чачып сала турган болсок, ногул ежевика турбайбы? Рескеле эме жанагы курт кумурскаларга дары берип сала турган болсоң, капкара болуп калат экен. Үстү капкара болуп күйүп калат экен. Саргайып элечи. Ошондуктан биз биринчи витамин берип, иммунитетин көтөрүп туруп, анан кийин дары беришибиз керек экен. Менин телефонума дагы курт түшпөгөн Агростайлга рахмат. Тиги сенде ушул препараттар бар да азыр эмелери, сүрөттөрү же бизде пачкалар барбы? Көрсөтүп койбойлу дыйкандарга. Азыр тиякта бизде азыр биз көрсөтөбүз, ошол препараттарды көрсөтөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Кененирээк силерге тааныштыралы. Буга чейин бизде деле YouTube каналда бар, бирок мырза силерге ушу кененирээк жакшы кылып түшүндүрүп берет. Биз колдондук, результатын көрдүк. Агростайл компаниясына барып, мындай айтканда 100% ишеним менен алардын кандай консультация берсе, ошол консультация менен иштесеңиздер адашпайсыздар. Анткени биз өзүбүздүн жоон терибиз менен көрдүк кандай экенин. Мына урматтуу дыйкандар, биздин катталуучулар, бизди карап келаткандар, мырзанын ийгилигин жана каталарын карап, кунт коюп угуп келатканыңыздар үчүн рахмат. Өзүңүздөр көрүп атканыңыздардай мынакей башында айтпады эле, Англиянын шартын түзөм деп, ошого биз күбө болобуз деп ишенем. Анткени деген келатат, бир жарым жолун өтүп койдук десек болот да. Эң оор жолу артта да, туурабы? Эми алдыда Кудай буйрса түшүм алгандан кийин баягы мотивация болуп, ишиңер алдыга жүрүп кетеби дейм да. Анан могу бир сурамым келип атат. Мырза, бир жылдык эле көчөт туурабы? Быйыл эле биринчи түшүм бере туратын болуп атат да. Көчөттөрүн карасаң аябай узун да. Ушундай биринчи жыл эле ушундай узун болуп береби? Биринчи жылкы эле, ооба, биринчи жылкы буларды биз еще баштарын кыркканбыз, Аясбеке. Баштарын кыркканбыз. Азына караңыздар, жапжашыл болуп, зеленая киргизская стена болуп калды дегендейчи. Ошондой болуп калды, Аллахка шүгүр. Сонун биз эми муну кеп кылгым келип атат да. Англия деп калдык да. Ооба. Англияда TikTok, Instagramдарда эле отурабыз, YouTube'да отурабыз, барыбыз элечи. Анан көрүп калам да. Мынакей биз момундай Англияда иштеп атабыз деп, эми аларга дагы ийгилик каалайбыз. Алар өзүнүн максаты бар, өзүлөрүн иштеп келатышат, үй бүлөлөрүн багып келатышат. Аябай Англия аябай жакшы пиар болуп, маркетинг күчтүү болуп атат да. Ушундай Кыргызстаныбыз сонун болот, өсүп атат деп чыккан адамдар аз да. Ушул Кыргызстанды Англиянын деңгээлине жеткизе турганына өзүң көзүң жетеби, же жетпеби? Мен азыр могул жилетти көрүп атасыз, Аясбеке. Эмне үчүн кийдиң? Гаишниктеби же строительби депчи. Ойлошуңуз мүмкүн, бирок бизде деген Англияга барып иштеп аткандарын көрүп атабыз да. Ушундай жилеттер менен, өтүктөр менен, өтүк таап келип койгон Англиядагыдай болчу. Анан буюрса бир Англия болбосок дагы Англияга жакын кылып, келечекте Англиядан өтөбүз деген максатта спец одеждалардын бүт баарын даярдап, мына Англияда кандай жумуш болсо, ошондой эле условия шарттарды түзүп келип атабыз. Дыйканчылыгыбыз дагы мына жакшы, шүгүр. Мен биздин канал аркылуу, Түшүм булагы аркылуу, проект аркылуу элге, биздин жамаатка, кыргыз элине эмнени жеткизгим келип атат. Биз Англиядан, эми Англияны эле алып атабыз биз. Дегеле эле чет мамлекеттерде, Америка болобу, Россия болобу, Чехия болобу, ошол жака барып иштеп келгенге аракет кылабыз. Эмнеге? Анткени биз Кыргызстан ичинен келечек көрбөйбүз да. Көп киши уже келечек көрбөгөн үчүн мындай, ой, буну баштасам мындай болуп калат, деген мындай кыйынчылык болот, анан
деп туруп кетип калышат. Эмне максат менен кетет? Үй алабыз, үй бүлөбүз, үйлөнөбүз, же көп эмелерге, ийгиликтерге жетебиз, акча топтойбуз деп туруп, же бизнес баштайбыз деп туруп, ошол максат менен кетишет да. Мен мындай суроо бергим келип атат да, мырза сага. Сен өзүң мындай эмне максат менен иштеп келатасың? Ежевиканы тандаганың түшүнүктүү болду, эмне үчүн? Бирок бир максатты көздөп атасыңбы? Сен деле бир Англияга барып иштейм деп башында айтып аттың. Эмне үчүн аяка баргың келип аткан? Анан бул жерде ушул ежевика менен максаттарыңды ишке ашыра аласыңбы? Ушул боюнча бир элге бир кайрылып кетпейсиңби? Өтө маанилүү болуп атат да. Сен биздин каармансың да. Англияга баруунун максатынын себеби деген, Англияда деген саатына мынча сомдон төлөйт экен деп, 8 саат, 10 саатты көбөйтүп алып, энергичныймын, күчтүүмүн депчи. Күнүнөн онча акча таба турган болсом, айынан онча акча чогултсам, бир жылдан онча акча чогултсам депчи. Ошентип аябай чоң максаттарды коюп, келсем бияктан үй алсам, машина алсам деген эле максат да. Бизде деген үйүң болсо, азыркы учурда менин үйүм жок. Үй алсам, машинам бар. Машинам Матиз, жөнөкөй эле Матиз. Ошо машинамда кичине жакшынакай сонун кылып алсам депчи. Мен дос балдардын алдында да жакшынакай машина менен айдап жүрсөм депчи. 15-20 миң долларлык машиналарды көрүп алып кызыгам. Үйдү көрүп, үйлүү болсом депчи. Ошондой максаттарым бар менин дагы. Ушул ежевика менен, айыл чарба менен, дыйканчылык менен Кыргызстандын ичинде ошол максаттарга жетсе болобу? Тез аранын ичинде. Англиядан мисалы үчүн иштеп келсе, бир жылына эсептесем бир 15 миң долларын тегерегин эле таап келишет. Жакшы болду деген. 6 ай иштейсиң. 6 айдан кийин нелегальный болуп каласың да. Ал деле мисалы үчүн ошончо алабы, ал деле вопрос да. Кандай болот, аба ырайы кандай болот, иши кандай болот, ошончо иштей алабы? Бул жерде сен канча эсе көп алчыдайсың? Бул мага маанилүү да бул нерсе. Бир гана бул нерсени канча акча таба алам деген нерсе бир гана Аллахка таандык. Андан сырткары андан көп таба аласың деген да. Базардагы чечет. Бирок быйылкы ногул урожай Аллахка шүгүр жакшы. Бир көз болжому менен бир үйлүү болуп калсак деген ой максатта болуп атабыз. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Мөмөсүн сатып. Мен мырзага каарман кылганда бир гана дыйканчылыгын көрсөтүп эле монтип өстүрүп атат, тигинтип өстүрүп атат деп айтабыз, албетте. Бирок бизге деген мырзанын ийгилиги, мисалы үчүн үй алып, машинаңды жаңыртып атканын биз ошол деле элге көрсөтүп коюшубуз керекпи дейм да. Эмнеге? Анткени деген бул элдин арасында бул эң эле сөз боло турган ушул нерсе да. Бул нерсе менен иштеп кетиптир, ежевиканы иштеп кетиптир, 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде бир машина, бир үй алыптыр деп деген сөзгө татыктуу болушуң керек. Биз эмнеге кайра жана миграция деп, жана чет мамлекетке иштеген кеп кылып атабыз. Акыркы 2-3 айдын ичинде Россияда эмне болуп атат мигранттарыбыз, өзү көрүп атабыз. Мен мындай көрүп, кайдыгер карай албайсың да. Ушул үчүн бир гана башка бирөөлөрдү күнөөлөбөстөн, ал жактан эч ким бизди күтпөйт, албетте. Ал жактан эмне үмүттөнөбүз? Биз эми баягы акча кичине таап алалы деп үмүттөнөбүз да. Эгер аякка барып алып туруп жанагындай Баниядагы ызычууну көрдүк го, элдин баары эле көргөн болуш керек, урматтуу көрүүчүлөр. Россияда, Банияда эмне ызычуу болгонун. Эми чыныгы аны деген мындай ойлойсуң да, өзүбүз эмнеге кандай салым жасайбыз, ошондой нерсени жок кылыш үчүн депчи. Ошол миграцияны азайтыш үчүн биздин деле бир Агролайф долбоор менен мынакей биз эмне үчүн көрсөтүп атабыз, Кыргызстандын ичинде иштесе болот. Сен өзүң канча акчаң бар болчу башында жасап атканда? Жериң бар беле, же кандай болуп кетти ушунун баары? Же нөлдөн баштадыңбы? Мындай айтышат го, эгер мен жерим болсо, мага 5 гектар жерим болсо, анан мага бекер трактор берсе, анан мага бекер көчөт берсе, анан мен ишимди баштап кетет элем депчи. Сенде ушунун мүмкүнчүлүктөр болдубу? Менде жер жок болчу. Биринчиден. Экинчиден акчам дагы аз болчу. Өтө эле аз. Ошол эле Англияга кете турган жол кире. Ошол эле чынын айтканда 200 миң сом акчам бар болчу. Ошол жол кире эле кетет да. 200 миң сом акчам бар болчу. Аябай эле жашоодо турмуштук бир туруктуу жумуш жок болуп, аябай чөгүп турган учурум болчу. Бул ежевиканы баштап аткандачы, чынын айткандачы. Анан
ошол Эми баарын толук бизден жанагы Чубак ажы устаз бар го. Чубак ажы устаздын бир видеосун көрүп калдым. Кетмен ал кармап, дыйканчылык кылып, мээнет кылып иштегиле депчи. Анан кетмен кармабай, мээнет кылбай көп нерсени сүйлөбөгүлө деген нерсеси бар да. айтты ошондой сөздөр бар. Анан ошондон таасир алып, мен кетмен кармайм, дыйканчылык кылам деп туруп, ошол убакта чоң аракет кылып туруп баштагам. Бул жерди азыркы учурда аренда. Бул жерим аренда. 5 жылга договор түзүлгөн. 5 жыл иштетебиз буйруса. Андан сырткары азыр Аллахка шүгүр, дыйканчылыгыбыз жакшы болуп, бул жакта кошуна айланабызда жерлер бар, нижний зонада. Мырза эмгек кылып атасың, мээнет кылып атасың. Нан ол жер бар. Ушул жерди мен сага берейин. Сен менден сатып ал. Түшүмүң болгондо акчаны берип кутулуп коесуң деп атат. Ошондой сунуштар изденгенсиң, туурабы? Азыр учурда ошондой жерлер сүйлөшүлдү. 9 гектар жер. Буйруса ошол жерди ушул эле түшүмдөрдөн акчасын берип, төлөп, өзүбүздүн дагы жер болуп калат. Буйрусачы. Анан мен акчам бар болуп туруп баштаган эмесмин. Чоң суммадачы. Ошол 200 000 сом менен баштап, мына көчөттү алганда дагы бир аз тыйыныбыз жетпей калып, сизге могул 1 айдын ичинде иштеп, кутулуп, төлөп берсем болобу деп суранып, ошентип көчөт алып келип отургузуп, ошол акчаны кутулуп берип, анын дагы малиналары бар болчу, жатып алып иштеп болсо дагы анын жумушун кылып берип, мындай айтканда, ошо ежевиканын көчөтүнүн акчасын кутулганбыз. Мына азыр Аллахка шүгүр, сонун болуп өсүп калды. Эми буйруса жакынкы арада мөмөгө кирсек, түшүм алабыз. Анан мырза десе эле бул деген эмне нерсени баштады. Кыргызстанга көбөйтүп салып, анан сбыт маселесин чечип салам деп атабы, тигиндей мындайбы деп ойлошуңуздар мүмкүн. Жок, андай эмес. Бул ежевика мен өзүм үчүн отургузуп атам, өзүмдүн ийгилигим үчүн отургузуп атам. Андан сырткары, мына сиз дагы айтып калдыңыз, ушундай түшүм булагы депчи. Анан биз дагы эме эткен жокпуз, кызганган жокпуз. Менин эле ежевикам болуп, 4-5-10 гектарым болуп эле, башкаларда болбой эле, мен кымбат, конкуренция жок да. Кымбат баада сатып эле, мен байып эле ушинтип кетейин деген эмем жок. Мен Кыргыздын патриот жигиттерине окшогум келет, болбосом дагычы. Со стороны виднее дейт го, өзүбүздүн элибиздин, журтубуздун өнүгүшүн каалап, мына азыркы учурда тияктан иштеп, бияктан иштеп, тапкан акчабызды ушул жака салып атабыз. Кайта эле өзүбүздүн жарандар келип, чөбүн отоп, малинасын терип, өзүбүздүн элибизге да жумуш менен камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Анан буйруса акырындык менен өзүбүздүн ишибизди кыла беребиз. Анан чуркап сбыт маселесин чечкенге аракет кылабыз. Болбой калса дагы бир варенье чыгарганга, ушундай бир ийгиликтерге гана кадам таштап кетип баратабыз. Өнүгүүгө өнүксөк депчи. Сбыт маселесин дагы бир кеп кылабыз азыр, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи мен ушул сөзүңдү жыйынтык чыгаргым келип атат. Демек сен болгону эчтекең жок болуп туруп, 200 000 сом менен баштаптырсың. Бүгүнкү күнү сен канча гектар иштеп атасың жалпы? Азыркы учурда могу жерде деген 7 гектар, тияктан 7 гектар, вообще 14 гектарга аракет кылып баратам. Толук ежевика. Быйыл көп посадка. 14 гектар посадка болуп баратат. Мынакей, 200 000 сом менен жери жок, эчтекеси жок. Бүгүнкү күнү 14 гектар ежевика отургузуп атат. Мына 1 айдан кийин Кудай буйруса мөмөсүн алып, ийгиликтерин көрсөтөбүз. Биздин каналга катталыңыздар. Биз мырзанын ийгиликтерин силер үчүн көрсөтүп атабыз. Мырзанын ийгилиги биздин Кыргызстандын ийгилиги деп деле айта берейин. Мырза, бизде деген WhatsApp группалар көп бар го. Дыйкандардын, анан сен аябай көп активный жүргүзөсүң WhatsApp группаларды. Анан мен да YouTube'га видео салганда мөмө боюнча айтышат да, сбыт маселеси, кантип сатабыз, кантип баасы түшүп калды деген көп маселелер бар экен да, дагы эле проблемалар.
Ошо боюнча эми сен өзүң дыйкансың, эмне дей аласың ошо боюнча? Мен кээ бир нерсеге шүгүр деш керек да. Чынында келгенде шүгүр деш керек. Канет карын тойгузат дегендей кыргыздын сөзү бар го. Мисалы былтыр деген клубникалар 40 сом, 170 сом, 130 сом болгон да. Ушул маалда майдын аягында, июндун башы, майдын аягы. Былтыр вообще эле 40 сомдон болуп туруп алган. Былтыр деген жамгыр болуп эле, варенье деп элечи, ошентип туруп алып анан 40 сомдон действительно актабайт. Малина бышып баштаганда, билесиз, баягы Григорьевкага барганда 50 сомдон болуп, Ошондой болуп аткан, бай экспортерлорду чакырып, ошондо деген 150 сомго көтөрүлүп, андан ары көтөрүлүп, бирок Кыргызстанда именно Ысык көл областы боюнча бир чоңдон бир чоң салымыбыз бар деп ойлойм мен өзүм жекечи. Себеп дегенде экспортерлорду чакырып АСПК, ошо экспортерлорду чакырып сбытты кандай кылыш керек, дыйкандардан кантип жогуш керек, WhatsApp группаларды түзүп, анан ошол бир эле Равшан байке эмес, бир топ абдан эле көп экспортерлор кирген. Алар болсо WhatsApp'тан сүйлөбөсө дагы, кимде клубника, малина бар экенин көрүп, алар түзмө түз сүйлөшүп, азыркы учурда, азыр Ысык көл областында клубника 320 сомдон болуп атат. Азыркы учурдабы? Азыркы учурда 320 сомдон болуп атат да. 40 сом, 70 сом же 130 сом, анан 150-160 сом эмес, 320 сом болуп, клубника быйыл Ысык көл областында экспортерлор аябай көп. Атекаларды койгон, фураларды койгон. Быйыл былтыркыга караганда экспорт маселеси аябай эле сонун. Анан бирок дыйкандардын WhatsApp группаларда жазгандарын көрүп жатабыз. Анан неге 320 сом, 320 сомдон өйдө кылбайсыңарбы? Бул арзан болуп атат дегенде, анан бияктан эме ичиңен ойлонуп аткансың, тоята бул былтыр кандай болду эле депчи. Биз адам өскүсү келет да, аябай биз жогорку деңгээлге жеткиси келет, ошондуктан ошол нерсе бар болот да. Анан токтобойт бул нерсе. бирок былтыркыга караганда жакшы, сбыт маселеси жакшы. Акырындык менен оңолуп баратат сбыт маселесичи. Бул сбыт маселеси бир кандайдыр бир 5 жыл же 10 жылдын ичинде бир кыйынчылыкка туш келген жыл болот. Андан кийин ошол кыйынчылыктарда эмне минустар кетти, кайсыл жерден чалындым, мисалы машинанын кайсыл жери моторунан бузулду, же дөңгөлөгүнөн бузулду, же электрикасынан бузулду, ошондой нерселер узчайт этилип туруп, кайта сбыт маселеси оңолуп кете берет да. Булчу бир канча бир жылдын ичинде, мисалы 5 жылдын ичинде бир чалынып туруп, кайта оңолуп туруш керек да. Техника деле бузулат да. Бул сбыт маселесине дагы бир ушундай кыйынчылыктар болот. Кээ бир учурда погодный условия болуп калат. Ошондой учурлар болуп, акырындыкты менен сбыт маселеси оңолуп келет. Мына азыркы учурда Күнтү айыл өкмөтүндө Маловодныйда, авторынактан нар жакта, ошол жакта перерабатывающий завод салынып атат. Эмне себептен Кыргызстан ягыданы көбөйттү депчи. Ал жерде деген 1,5 гектардын ичинде заводдор салынып атат. Жакынкы арада ачылышы болот деген үмүттөр бар. Барып көрүп дагы турабыз. Ал жердин бирден бир директорлори биздин тааныш байкелер. Алар менен да мамилебиз жакшы. Эми завод боюнча Кудай буйрса биз сбыт маселеси боюнча чечилип атат, дагы бир тартканга аракет кылабыз да. Мырза, мындай да, сен эми жаңы баштап келе атырсың, буга чейин айтып кеттиң нөлдөн баштагам деп. Эми 200 миң сом нөл эле деп эле айтсам болот да, жарашат да. Анан дыйкандарга ойлонуп келаткандар же болбосо бир кичинекей нерсеге чалынып калып, албетте эми кээ бирлер үчүн кичинекей бир клубникасын үшү түйет, же болбосо дарыга, ооруга уш түйет. Анан
толтура түйшүк болот да, проблема болот да, туурабы? Эч качан мондай түз жол, даяр жер, даяр техника, даяр технология, даяр алып атылган жер, эми биз Кыргызстанда жашап атабыз, эми өнүгүп өсүп келатабыз. Сөзсүз түрдө кемчиликтер көп, туурабы? Ошол боюнча бир кайрылып кетпейсиңби? Мындай болуп калды. Балким менин өзүмдүн характерим башкачабы, билбейм. Бирок бул жакка деген тааныш кишилер келип, ежебекке отургузсам депчи. Анан жерлерди көрсөттүк, бизге жагат, бир сонун шарттарды түзүп кете алсак болчу, жерлерди көрүп, анан алар болсо деген суусу аз экен, суу келбей калса эмне болот депчи. Анан бир кандайдыр бир условияларды айтып элечи. Ошентип же балким жалкоолуктанбы, же действительно идеальный жерлер болобу, аларды точно маалыматтарды билбейм, бирок мындай кыйынчылыктан аябай качышат экен да, кыйынчылыктанчы. А биз деген кыйынчылыктан качпай эле ушул жерди мына азыр гүлдөтүп, аябай сонун кылып койдук да. Бизде Кыргызда бар да эми биз. Анан Каяка сатам, кантип сатасың? Анан кантип өстүрөсүң? Ооруп калса, үшүп калса деп туруп эле мына биз былтыр деген токтоп калат да. ежевиканын оорулары боюнча такыр түшүнүгүбүз жок болчу. Агростайл, андан сырткары Агроветком компаниясынан биз бул агрономдордун жардамы менен ежевикалардын ооруларын билип калдык. Анан кандай караш керек экенин тажрыйба алып калдык. Буга чейин да экспортерлор менен тааныш болуп, билип жүрүп, биз деген ежевикабызды кандай кылып сатыш керек экенин, кандай кылыш керек экенин, буларды да биз билип калдык да. Жеке өзүбүздүн бул ишти алып бара алабыз. Анан балким башка бирөөлөр мырза байып атыптыр, анан тинтип атыптыр, минтип атыптыр деп ишти баштап алып, анан кийин кылбай коюп, анан комментарийге мырза деген ушинтип элди эме дүлүктүрүп туруп, анан албай койду, анан тинтпей койду, анан сбыттын маселесин чечпей койду деген суроолор болбош керек. Өзү кыла турган болсо, өзү ишене турган болсо, өзүнө кылганга желаниясы болсо кылсын. Анан бирөөнүн мойнуна отуруп алып эле сен деген сбыт маселемди чечип бер, суу маселемди чечип бер, оору маселесин чечип бер, анан паштто карап эле бер, акчаны санап бер дегендей тема болбош керек да. Мен ошол боюнча мен да белгилей кетейинчи. Биз урматтуу дыйкандар, урматтуу мекендештер, AgriLife KG YouTube канал. Биз эч кандай мындай бирөөнү үгүттөбөйбүз. Ежевика отургузгула, мына момдон түшүп алып отур, мына байып атыптыр, же мына момдон деген бизде максат жок. Силерди бир жолго салалы деген деле максат жок да. Бизде жалпы Кыргызстандын айыл чарбасы өнүксүн деп атабыз да. Жалпы элдерге жумуш болуп, өзүбүздүн потенциалыбызды айыл чарбага тиешелүү. Ошолордун баарын чыгарып, потенциалды кыргыз элине пайдасын алып келе турган канал да. Анан кийин мен чын эле мен деле комментарийлерди окуп калам да. Айтышат, силер көчөт сатып атасыңар. Анан ежевиканын баарын элдин баары отуруп салса, анан кийин каяка сатат. Анан мына биз жыйынтыгында биз күнөөлүү болуп калабыз деген нерсе да бар экен да. Ошол нерсе дагы бар. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, мен кайрылып кетем. AgriLife KG биз эчтеке сатпайбыз. Көчөт да сатпайбыз, сельхозтехника да сатпайбыз. Биздин максат силерге маалымат бериш, анан мотивация бериш да. Бүгүнкү күнү ошол нерсе жетпейт биздин дыйкандарга. Азыркы учурда мындай болуп атат, Айсбеке. Комментарийни окусаң, мисалы биз деген шпалерди кылып атканда жанагы бур менен бурт этип туруп, анан стойканы коюп туруп, бир 15-20 сантиметр кагып биздин жумушубузду жеңилдеттик да. Ана башка элдер дагы ошондой нерсе кылса, мисалы, кыйналып кечке чабып отурбайчы, ошондой нерсе кылса деп биз ошол эмени чыгардык да. Анан ошол жерде деген 50% аябай жумуш жеңилдетсе болот турбайбы? Биз деген аябай кагып кыйналганбыз депчи. Мына уже маалымат. Маалыматтарды биздин максат жеңилдиктен кандай кыйынчылыктардан өтүп атабыз, ошондой маалыматтарды бөлүшүп берүү. Анан дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, азыр майдын аягы болуп калды. Июлдун 1-инен баштап
июлдун 1-инен баштап биздин номерибизди тыштап кетебиз. 1-инен баштап биздин поляга келип, көрүп, даамоз тийип, гектарлап отургузбаса дагы, үйүнө 5 көчөт болсо дагы отургузуп, өзүнүн балдарына жегенге эгип койсо деле, ошол нерсеге деле кылса дагы биздин эмебизге, полябызга кош келиңиздер. Биз кандай дарыларды берип атабыз, кандай кылып карап атабыз, биздин номерибизге WhatsAppка жазса, местоположениябызды жөнөтөбүз. Биз шаардын эле жанындабыз, Кеспиеттин круговойундабыз. Ошол жерге келип, биздин ежевикабыздан даамоз тийип, кандай кылып карап атабыз, арыгы кандай болуш керек, капельный система кандай болуш керек, келип көрүп, жакса көзүңөр менен көрүп, кармап, даамдап көрмөйүнчө, өзүңөр менен көрмөйүнчө, баары бир сары саналар, келип даамоз тийип кетүүгө чакырам да. Мына июлдун 1-инен баштап мырза чакырып атат, жакындар келип, бир ай азыр келип кетсеңер болот. 29 май бүгүнкү күн. Биз дагы оператор экөөбүз бир чака көтөрүп алып кетели. Конечно, келиңиздер. Биз бир эмен айтып кетейин, биз ошол кезде, урматтуу көрүүчүлөр, эмне үчүн биз катталгыла деп атабыз? Мунун результатын көрөлү да биз деле. Результатты кандай көрөбүз? Биз ушул жерден бир жерди өзгөчө алып, канча килограмм терди, ар бир түптөн канча килограмм терди, таразага алып келип, канча чыкты, ошонун баарын бир изилдеп көрөлү да биз деле. Туурабы? Ошонун баарын сиздер менен бөлүшөлү. Бизге деле кызык. Азыр мынакей көз кубанып атат, результатка келе атабыз да. 1 айдан кийин, 1,5 айдан кийин уже биз уверенно бир какой-то результаттарга жеттик деп айта алабыз. Ошондуктан, урматтуу көрүүчүлөр, биз жакын жайгашкандарды балким келе ала тургандар болсо, келиңиздер, мынакей мырза чакырып атат. Андан тышкары биз AgriLife KG дагы бир нече долбоордун үстүнөн иштеп атабыз. Telegram канал болобу же WhatsApp группалар болобу, биз дыйкандар ошол эле алыс жерде жайгашса дагы бир өзүнө түзмө-түз маалымат алганга дагы бир ушундай бир жолдорду карап атабыз да, жеңилдетиш үчүн шарттарды. Урматтуу мекендештер, дыйкандар, биздин өнөктөш болуп келген AgriLife KG'нин эң негизги башкы өнөктөшү, демөөрчүбүз Agrostyle компаниясы. Ошол Agrostyle компаниясынын ичинде Kimitec агропромышленный компания бар Испанияда, чоң. Бул компания ушундай каражаттарды жасап келет. Атайын өсүмдүктөргө арналган НПК, биостимуляторлар, антистресстер. Мына ошол антистресстердин бирөөсү аминосид да. Биздин дыйкан мырза бул аминосидти колдонуп келиптир, биз да бүгүн билдик. Ошол өзүнүн артыкчылыгы, аминосидтин кандай пайдасы бар экенин сиздерге айтып берет. Биз деген ошо Agrostyle компаниясына кайрылганда, биз деген жана айтып кеткендей, курт кумурскаларга каршы дарыларды сураганда, бирок биринчи антистресс, витаминдерди берүүнү сунуштады. Аны бергенден кийин 2 күндөн кийин анан курт кумурскаларга дары чачтык да. Анан биринчилерден бергени Ferrix деген берилди. Бул колдонулду уже. Ferrix деген железо дейт, для развития культур дейт. Назначение идеальный корректор дефицита железа дейт. Андан кийин аминосид 33% дейт. Анан кийин биз деген нон алдык. Terra деген ушуну алдык. Light Air деген ушуну берди. Ушуларды биз деген эмесин бир бачогун 1 тонна сууга коштук. Бир бачогун, бир бачогунчу. Андан кийин аминосидти коштук. Ошол эле. 1 литрин. Андан кийин Ferrixти коштук. Бүт аралаштырдыңарбы? Кошуп туруп, үчөөбү совместный экен да. Үчөөбүчү. Андан сырткары дагы дарылар бар. Алар экинчи этап, анан үчүнчү этап болуп калат да. Бирок биринчи этапта ушуларды бердик. Дарыларга чыдамдуу болуш үчүн, иммунитетин көтөрүп туруп, андан кийинки пестицид, жанагы курт кумурскаларга дары берүү үчүнчү. Биринчи ушул үчөөбүн бердик. Үчөөбүн берип туруп чачып чыктык. Чачкандан кийин 2 күндөн кийин андан кийин эмени бердик. Enweather деген бар экен. Могу жерде деген. Бул уже атайын куртка арналганбы? Плодовой клеш, паутинный клеш,
клеш, дагы клеш дейт, клеш деп клештин түрлөрү бар да. Ежевичный клеш, ошондойго бери эметилдик. Андан кийин Агро Талстар деген бар экен. Агростайл компаниянын эмблемасы турат. Мындай күнгө кылсаң кичине. Тартып бер, тартып. Мына күнгө кылсаң мындай жакшы көрүнсүн. Өзүң денең менен жап кол. Бул ошол кургап кетпеш үчүн сөңгөктөрүчү. Ушундай бул витаминдер экен. Витамин кошулган, анан жанагындай клештерге. Түрлүү клештер бар да, мужской, женский депчи. Анан яичкалар болот, жумурткаларчы клештерге. Ошолорго бердик. Инвертер, Агро Талстар. Андан кийин бул биз деген эмен Агростайлдан клей алганды унутуп калып, буну деген биз Agrovet.com компаниясынан клей алдык. Бул болсо, буну кошуп бергенде дарылар болсо, бул экинчи, үчүнчү этапта дарылып аткандачы, витаминге берилбейт экен. Булчу. Химикалык жанагы ооруларга каршы да бул клей колдонулат экен. Бул клей коштук. Бул дарын чачкандан кийин жалбыракта калып калат экен да. Пленкалык слой болчу. Бир канча убакыт житти курт кумурстарга эметпеш үчүнчү. Андан кийин биз клейди жакын эле жерден алдык. Андан кийин Agrovet.comдон Корода деген бар экен. Бул болсо эменики. Ежевиканын арасында жанагы клештин личинкалары калып калат экен да. Кийинки учурда развитие болбош үчүн Agrovet компаниясынан Корода деген алдык. Агростайл менен Agrovet.com эки компания эки эмеден агро магазин менен иштешип атабыз. Азыр толук топтосунда бар, э? Унутуп калып, башка жагынан алып, ошентип эметтик. Но биринчи учурда витамин бергенде азыр сиздер көрдүңүздөр, ежевикалар бир жеринде саргайганы жок, жапжашыл болуп өсүшү, развитиясы аябай сонун болот. Азыр Агростайлга да чалып сүйлөшкөндө деген бизге деген могул дарыны сунуштап берип бериптир. Суперлит ушундай суперлитти берип экен. Бул болсо 3 в 1 дейт да. Бул өсүмдүктүн жанагы ежевиканын мөмөсү бар го. Мөмөсүн чоңойтконго жардам берет экен да. Больше витаминдерди вырабатывать этип, жалбырактардын иштешине 3 в 1 деп. Буну азыр көрө элекпиз, колдоно элекпиз. Бирок ушуну бизге сунуштап атат Агростайл. Биздин өнөктөштөр бул суперлитти биз Киметекти 13 жылдан бери сатып келишат да. Булар дыйкандар аябай көп колдонот, аминосидтин результатына жетиптирсиң. Аминосидтин результаты сага жакты. Бул ногул аминосид, анан терра, андан кийин феррикс. Бул биздин полиауска 100 эмес 200% жардам берди десек болот. Именно Агростайлдан алган, о жапжашыл болуп тургандачы. Анан башкалардын да полияларын көрүп атабыз да. Алар кайсыл жактан алып атат? Желе чачтыңбы, витаминдер чачтың десе, ооба чачтым дейт, бирок сапсары эле да. Бизде Агростайлдан алгандыгы, ежевиканы мындай бир каратып койсоңуз, жапжашыл болуп турат. Аллахка шүгүр. Биздики ошо нижний зона болуп туруп, тупрагыбыз шорду да, суусагы шорду. Биздин полиябыз сапсары болуш керек эле. Верхний зонага караганда азыр биздин нижний зонабыздын ушундай керектүү витаминдер берген себебинен азыр ежевикабыз жапжашыл болуп турат. Ооба. Могу жерде бочка турат. Могу жерде технология боюнча айтып кетпели. Бочка ошондо 1000 литр атат ошол жака. 1000 литр тонна менен 1 тонна. Ушул жака аралаштырып, муну менен чачып атасың. Перемонда тартып койсоңбу? Бунун каяктан алдың, анан кандай иштейт? Тоже кыскача эле маалымат берип кет бул боюнча. Буну биз деген эмеден алдык. Кара Балтада клубниканы билесиздер? Нургүл айым деген. Ошол Нургүл айымдан сурадык бул аппарат. Бул биздики эмес. Убактылуу колдонгонго сурадык. Арендага. Аренда эмес. Мындай жардам берип, ал эже да аябай жакшы эже. Ошо жардам берип, алып колдонуп алгыла, чачып алгыла, кайта алып келип бергиле депчи. Буну чачып бүттүк. Буюрса азыр эмне деп коет муну?
бул ошо дары чачкан аппарат, эми бул атын да билбейбиз. Бирок аябай экономичный экен, анан аябай жеңил экен да иштегенге. Ошондо бул бочкадан аралаштыра, өзүң эле кол менен аралаштырасың. Баарын технология менен кошосуң. Аралаштырып туруп, анан могу жерге өзүнүн насосу бар экен. Ооба, 2 шлангасы бар. Соруп алып келип туруп жака чачат экен. Бул бир шлангасы болсо фильтри менен экен, ондойчу. Бул болсо соруп алат. Анан излишканы ногул чыгарып берип турат экен. Мындай сорт напор эме кыйналып кетпеш үчүнчү. Анан ногул болсо 1 тоннага экен. 1 литр 1 тоннага. 1 литр айтылды. Могу 5 литр 1 тоннага. Ошолар мындай Агростайл компаниясына чалып агрономдор канча грамм экенин биле алса, тереңирээк мындай туура айтып койгула. Бул балким мырза өзүнүн технологиясы менен жасап аткандыр, балким өзүнө жарашат. Бул силерге балким туура келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бизге объем көп болгон. Аябай туура маалымат алыш үчүн ошол Агростайл компаниянын адистерине чалгыла. Алар силерге толук өзүңөрдүн шартыңарга тууралуу кылып туруп айтып беришет. Мунун өзүнүн канча метр болот ошондо? Тете аягына чейин жетип берип атат силерге? Ооба, аягына чейин жетип, бул мындайдан барып дагы жетет да. 300 метрге жетип атат. Азыр могу шланга 350 метр ушундай болуш керек болчу. Кенен эле жеткен. Анан бунун эмеси дагы бир жери бар. Пульту бар. Мына технология чачып кете бересиң. Бул жерде деген моторлору өзү чыгарып бере берет. Жеңилдетип берип турат да. Эч кандай нагрузка жок. Анан этегине жеткенден кийин пультун онтой узартасың. Буну чөнтөгүңө салып аласың. Бассаң, бул өзү кайта чогултуп алат. Өзү чогултуп алганын себебинен жумуш аябай жеңил болот экен. Мынакей технология. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кайра кайталап кетейин. Биз маалымат берип атабыз сиздерге. Сиздердин дыйкандардын жумушу жеңилдесин, жана түшүмү көп болушун каалайбыз да. Ошондон сиздерге айтып берип атабыз. Мына мырза эчтекесин жашырбай, болгондой сиздерге айтып берип атат. Ошондо бул азыркы кошулган эменин баары мунун ден соолукка канчалык зыян? Зыяндуу эмес. Булар мисалы үчүн могу кеметектики био да. Бизде азыркы учурда ден соолукка зыян берчүдөй селитра берген жокпуз. Селитра, азот, мочавина берген жокпуз. Ногул берип аткан эмелер болсо МПК, витаминдер, биостимулятор. Экинчиден болсо жанагы биз чачып аткан химикат дарылар бар го, пестицидтерге каршычы. Алар болсо түшүмгө чейин өз действиясын берет да, ошо менен жок болот. Эч кандай адамга зыяны жок болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, Кеметек аттуу компаниясынын биз бир өзүнчө продуктусун аминоситин сиздерге айтып кетейин. Бул аминосит антистресс катары болуп эсептелинет. Мен ойлойм, бул ар бир дыйкандын үйүндө туруш керек. Эмнеге дегенде, анткени бул скорый помощь катары деп эсептейт экен да. Агрономдор ошентип эле айтышат экен. Бул скорая помощь деп. Мисалы үчүн, бизде адамдай биз өсүмдүктө эле тирүү зат катары кетет да. Ошондой эле дем алат, күндүн нуру тиет, үшүйт, тамак ичет дегендей. Ошол кезде стресс алышы мүмкүн да. Мисалы үчүн күн ысык болгондо, күн аябай катуу ысып кеткенде өсүмдүктөр, мынакей ежевика сыяктуу өсүмдүктөр стресс болот. Ошол кезде мына ушуну силер туура колдонуп алышыңар керек да. Анткени өзү мисалы үчүн бир түп ежевика сиздерге бир 20 кг бере турган болсо, ошол кезде күнгө ысып стресс болуп калса, түшүмүн дагы бир 5 кг чүрүп таштайт. Ошол түшүмдү сактап калам десеңиздер, ушундай аминосит сыяктуу антистресс туруш керек. Бул эми антистресс болгондо бир гана күн ысыкка эмес, курт кумурскалар жегенде, үшүп кеткенде өсүмдүктөр, жанагындай дары дармекти ашыкча колдонуп ийгенде, пестицидтерди кээ бирлер ашыкча колдонуп ийишет да. Туура эмес селитраларды көп колдонуп ийгенде ошондо дагы стресс болот. Анын өзүңүздөр байкайсыздар, жалбырактар саргайып баштайт, кадимкидей бүрүшүп, ошол кезде мынакей ушуну туура колдонуп калсаңар керек экен. Сен ушуну колдонуп, жалбырактар саргайып аткан кезде колдонгондо результат болдубу? Биринчиден айта кетчү нерсе, азыркы учурда бул реклама сыяктуу деп элдер ойлоп калышы мүмкүн да. Бирок чынында келгенде мен Агростайл компаниясында эже байкени дагы мындай көрө элекмин. Телефон менен эле кеңеш сурап эле, доставкасы менен жөнөтүп элечи. Яндекс менен эле жөнөтүп эле, ошол жактан эле алып элечи. Телефон менен сүйлөшүп эле кеңеш алдык да. Анан бул саргайып кеткен болчу, ежевикабызчы.
саргайып кеткен болчу, оорулар башталган болчу. Ушундай нерв боло баштагам да менчи. Ушунчалык менет түшүмдөн жок калабызбы депчи. Ушунча эмгек кылып келиптир. Ушунчалык эмгек кылып жок калабызбы деп аябай ойлонуп, өзүм переживать эттим. Буга чейин переживать этчү эмесмин. Чө өсө эмне болобу? Бул тажрыйба депчи. Анан ушундай курттар жеп, саргайып баштаганда өлдү окшойт дедим да, мен уже ежевикам өлдү. Быйыл түшүм ала албайт окшойм. Бул ооруларын кантип жеңем деп аябай ойлонуп баштагам. Россиядан бир агрономдордон тауып, көп акча болсо дагы берип, Тажрыйба катары болот деп. Консультация алыш керек деген ой менен эле болуп калгам. Севкоста бир жолу отурганда бир оруска чалып, билесизби? Төлөп берели келип карап бер депчи. Анан ал болсо деген мен жердин анализин, анан почванын эмесин, анан тигиндей мындай деп аябай татаалдаштырып салды да. Уже мен маркетинг да. Аябай эметип калдым да, уже үмүтүмдү үзүп баштаган болчумун. Анан ошол аминосидти колдонгондон кийин жакшылданып, сонун болуп, азыр жалбырагын үзүп көрөйүн. Кээ бирлеринки передоза кылып салгандачы. Передоза кылып салганда жалбырактар өтө бүрчүп калат экен. Биздин мынакей как положено жалбырак болуш керек болсо, ошондой эле жалбырак болуп турат да. Жалпы эле ошондой болуп турат. Өңү сомптон болуп турат. Да бир кошунабыз бар, колдонуп салган, мондой болуп калган. Эми ал азыр деген кошунабыз ошол берген дарыларды немесин күчүн жок кылыш үчүн дагы дары чачып атат да. Биз деген ушуларды колдонгондон кийин бизге эч кандай маселе да болгон жок. Анан мына азыр учурда бул гүлдөгөнүнө жакында эле гүлдөдү. Мына ежевикабыздын формасы дагы жакшы, анан калибри дагы сонун болуп калды да. Мында витаминдер көп экен да, калибри да сонун болуп калды. Анан бул дагы бир айда бышат, бир айда бышканда ширеңкен размеринде болуп чоң болуп калат да булчу. Анан буларды эмнеге айтып кетип атабыз, АСПК? Биздин ушундай ежевика баккан, малина баккан дыйкандарыбыздын баардыгы түшүмү мол болуп, жакшы баада сатып алып, Кыргызстаныбызга киреше кирсин деген ой менен айтып атабыз. Кызганыч эч кандай жок. Бул нерселерди билген адамдар дагы айтпай кызганып коюп, кээ бир адамдар курттарын чакалап терип жүрүшөт да. Андай күндөрдө болгон. Ошондой мен уже ой эмете баштаган, жана трипстердин ар бир гүлдүнөн күүп чыгамбы депчи. Ошондой ойлор болуп, аябай переживать этип баштагам. Бирок Россиянын укмуш агрономдордун кеңешин Агросойл компаниясы эле кеңеш берип эле, Телефон менен эле телефон менен эле бир сом бир тыйын бербей, ашча бир сом бир тыйын бербей эле бизге керектүү дарыны салып жиберип, кеңештерди берди. Ошо менен азыр Аллахка шүгүр ежевикабыз мына сонун болуп калды. Бул башталгыч этабындагы эмеси да. Бышкан кезинде көрсөтөбүз сөзсүз түрдө. Бышкан кезинде. Мен аминосид боюнча толуктап кетейин. Биз айтып атпайсыңбы, реклама кылып атабыз, реклама кылбай элебиз депчи. Мен мисалы үчүн уялбайм да. Реклама кыл десе да реклама кылам. Анткени деген булга дыйкандарга эгер пайда алып келсе, биз реклама кылабыз. AgriLife KG эгер дыйкандарга 1-2% болсо дагы өнүгүп өсө турган болсо, биз реклама кылып беребиз. Эмнеси андан эчтеке уялбайбыз да. Тем более биздин Агростайл компания бизге AgriLife'га аябай чоң салым жасаган. Агростайл менен AgriLife'дин бир аябай чоң мындай бир тууганчылыгы бар да. Ошондуктан биз 13 жылдан бери иштеп келе жатат. Мына ушул эле каражатты 13 жылдан бери сатып келе жатат. Эгер жаман болсо, бул деген эч ким албайт болчу, дыйкандар бул жөнүндө сөз кылып албайт болчу. Ооба, туура эле. Бул негизи менин продукциям эмес да. Мен өзүмдүн продукциямды реклама кылсам, баягы эл өзүнүн товарын сатып атайын, анан тигиндей мындай деп ойлошу мүмкүн. Бирок ушул Агросайлдан алган кеңеш, ушулардын дарылары 100 эмес 200% бизге жардам берди. Терең ыраазычылык билдирем Агросайлгачы. Анан өзүбүз колдонуп кеткен катары эле башка дыйкандарыбыз дагы колдонуп, мөмөлөрүн жакшы түшүм алып, Кыргызстаныбызга киреше кирсин. Бир нече рет айта кетейин. Бардыгы жакшы баада сатып, түшүмдөрүн мол алып, эч ким зыян тартпасын.
Болду, жыйынтыктайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул аптечка, үйдө аптечка катары турган үйүңөрдө болсо, бул дагы өсүмдүк, кандай өсүмдүк өстүрбөсөңөр, ушундай аминоасид аттуу антистресс туруш керек. Күн кандай болот, суу кандай болот, суу жетпей калышы мүмкүн, күн ысып кетиши мүмкүн, кандай курт басат биз билбейбиз. Бул скорый помощь катары, тез жардам катары сиздин үйүңүздөрдө ушундай бир аминоасид алып бизге сөзсүз түрдө керек экен. Ошол эле Кимитек линейкасында Суприлт аттуу биостимулятор бар. Бул мындай органо-минералдык жер семиткич болуп эсептелинет. Өзү өсүмдүк, ушул эле ежевика өзүнүн бир потенциалы бар да. Башында генетический деп коет го. Агрономдор бизге, агростан агрономдор түшүндүрүп берген да жакшы. Ар бир өсүмдүктүн өзүнүн генетический потенциалы болот экен да. Мисалы үчүн бир ежевика окуп каласыңар китептен 20 килограмм түп 20 килограмм чыгарат депчи. 50 килограммга чейин. 50 килограммга чейин деп. Бул китептен жөн жазылган эмес да. Ошондой потенциалы бар. Бирок биздин кыргызстандыктар ала албай атат. Эмне үчүн? Анткени жанагы ошол эле жердин сапаты туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошол эле жанагындай стресстер болуп калышы мүмкүн. Жер семиткичтерди керектүү заттарын толук албай калышы мүмкүн. Мына ушул жерде ушул аппаратты Агростайл сунуштайт экен. Муну да биз да сага сунуштайбыз, мырза. Анткени бул деген Кимитек, бул деген испанский агропромышленный компания. Испания бул Европа, евростандарттын негизинде жасалган. Андан кийин бул жанагы суунун астындагы балыр деп коет го, водоросли. Ошонун негизинде жасалган, эч кандай зыяны жок, био таза стимулятор болуп эсептелинет да. НПК кирет. Бул да НПК кирет. Ошондуктан бул деле керек деп ойлойм да. Ошондуктан мына сага рахмат. Колдонгонго. Биз деген буга чейин Агростайл компаниясынан бир эмес 3 ирет мындай айтканда этап менен дарылар чачтык да. Результатыбыз жакшы, мөмөсү жакшы. Азыркы учурда Агростайл компаниясына 100% ишеним бар. Бул дарыны дагы буйруса сөзсүз түрдө колдонобуз. Азыркы учурда бул дарыларды бергенибизге 8 күн болду да. Дагы бир жумадан кийин 15 күн аралыкта колдонуш керек дейт. Буйруса ушул дарыны колдоно турган болсок, Агростайл компаниясы бизге кандай сунуштап атат? Телефон аркылуу сүйлөштүк. Сүйлөшкөндө ошол 3 в 1 болот мунучу. Жалбырактардын, витаминдердин циркуляция болушуна аябай чоң жардам жеткен да. Иштейт да бул. Метаболизм деп коет. Сиз айтып аткандай, бунун өзүнүн пределында жеткизип берет экен да, түшүмдүүлүктүчү. Буюрса ушуну колдонобуз. 15 жана 20% түшүмдүүлүгүңөрдү жогору кылып бере турган ушул каражат. Анан эмеде биз азыр ойлонуу эмне болуп атат? Калибри чоң болсо, дыйкандар товарный вид болсо, кызыл кара болуп клеш баспаса эле, товарный вид болсо эле, соода жакшы болот да. Товарный вид да. Анан биздин максат ошого жетүү. Азыркы учурда клештерин чачып бүттүк. Эми калибри менен ежевикабыздын өсүшүнө ошол нерсени ойлонуп атканбыз. Бул деле Алладан болуп Агростайл компаниясы бүгүн салып жиберген экен. Буга чейинки да бир эме айтылып атпайбы? Аны бергенден кийин, витаминдерди бергенден кийин ежевика ушундай өзгөрүп кетти да. Өзүбүз таң калып калдык да. Мен көп деле болбой, дос балам дары чачып эме жүрүп атат да. Бу жерде жумушчулар бар, дос балам бар, тааныш туугандарым бар. Алар карап жардам берип атышат. Алар дары чачкандан кийин 1-2 күндөн кийин келип карасаң, уже баягы ростор бияка кеткен, жаңы побегтер катуу өсүп келаткан, баягы башында цветочный побегтер 5 сантиметр болуп гүл кой берейин деп аткандар, азыр карасаң деген, мына карасаңыз мону. Бир 50-60 сантиметрге чейин цветочный побег өсүп кетти да. Бат эле арадачы. Же болбосо мондай кичинекей эле болуп аткан да. 10-15 сантиметр эле болуп аткан цветочныйчы. Ошо витаминдерди бергенден кийин монтип кайбай өсүп кетти. Муну карасаңыз. Каштап деле чалып бир каш, 2-3 каш болуп кетти да. Муну деген каяка колдоносуң сен? Колдоно турган жериң барбы? Мен бунун колдоно турган жер ушул эле жакка колдоном. Ежевикамдын бардыгын эле колдоном. Анан кошуналарым бар, колдонбой атканчы. Ошону жалкоолук кылып же колдонбой бир ушундай ишенич көрсөтпөгөндөр бар. Алардыкы менен эле салыштырмалуу болуп калса болот. Мен пойлямдын бардык жерине колдонуп, бир жерине колдонбой коюуга мен
мүмкүнчүлүгүм жок. Бардыгын эле колдоном дагы. Анан мен кошуналарым менен салыштырмалуу кылып койсоңуздар болот. Эмки чыгарылыштарда Кудай буйрса Азыр менин ижибикамды көрүңүздөр. Буга чейинки дарылагандарымдычы. Эмнеге эле мактап атат тиги агростайлды деп ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Азыр кошунамкына дагы барып көрсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр, ошол жакка барып көрөлү. Буга чейинки эле уже тиги дарылардын результаты уже чыкты. Жүрүңүздөр. Эмки чыгарышта биз силерге дрон менен да тартканга аракет кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде 4,5 гектар деп атат. Кийинки дагы 4 гектар дагы дрон менен көрсөтөбүз. Бул чыгарылышта дрон жок. Ошондуктан мындай эле азыр болжолдоп эле силерге мындай бир общий план менен көрсөтүп коелу. Мында бир мынтип биякты бир айлантып тегелентип койсоң, бери. Ошо менен кеттик жака. Урматтуу туугандар, урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда биздин өзүбүздүн колдонуп келаткан, өзүбүздүн тияка чуркап, бияка чуркап тажрыйба алып, ошолорду тажрыйбаларыбызды сиздер менен бөлүшкөн жатабыз. Бул жак менин кошунамдын полясы. Бул жак болсо дарыларды да берген эмес, витаминдерди дагы берген эмес, килешке каршычы. Биринчи витамин бериш керек болчу, андан кийин килешке каршы эмелерди бериш керек болчу. Буларды эчтеке кылган эмес. Результат мынакей. Кароодон калып калган. Биздики да ошондой болуп баштаган болчу, бирок витаминдер бергенден кийин аябай сонун болуп калды. Мына азын келип карасаңыздар, мына орууга чалдыктырган эчтеке жок. Жана видеодон көрдүңүздөр го, аларда биздики мондай түшүмү мондой болуп калган да, чоңчу. Мына булар уже килеш, оорусу бар бул жердечи. Андан сырткары, килештен сырткары аленка деген курттар жеп койгон. Бул жерде толгон токой оорунун бардыгы бар. Бул жакка кошунабызга айтып аттык, дары чаш, витамин бер, бирок караган жок. Болбой калган. Ошондой сиздердики да ошондой болбош үчүн биз азыркы учурда мына аминосит. Биз колдонгон аминосит, андан кийин терра, фериксти биринчи колдондук биз. Биринчи этап витамин иммунитетин көтөрүшүн. Андан кийинки учурда болсо мына Envedor, Агроталстар, анан Карада деген ошондой дарыларды алып чачкандан кийин анан эме дагы бар. Аленканы негизи көпчүлүктөр ойлойт экен, Кыргызстан боюнча 99% аленканы бир дагы дары алып жок кыла албайт, жей албайт депчи. Аленканын көрсө дарысы бар экен. Аленканын өтүп теришип, бакалашкаларгачы ошентип жок кылышкан буга чейин. Көрсө аленканын дарысы бар экен, ошону чачып койсо эле болду, жолобойт экен да. Бул аленка менен биздин дыйкандар 10 жылдап, 20 жылдап кыйналып келип атышат. Уже азыркы заман өнүгүп калбадыбы? Билим бар. Билим бар. Ошо аленканы жок кылган дарылар бар экен да. Ошолорду берип, сиздер түшүмүңүздөрдү сактап калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз салыштырып атабыз да, сравнение деп коет го. Антистресс, биостимулятор, подкормка деп коет. Колдонбогон жердин кебетеси мына мындай болуп калат экен. Үшүк алып кеткендер бар, бирок үшүк алып кеткендер үшүп калган экен, алар көрүнбөй калат. Бирок үшүбөй калгандардан кийин монтип антистрессанттарга менен, биостимулятор менен дагы жанданып чоңойтуп койсо болмок да, бирок мындай болбой калган. Кебетеси ушундай болот. Бирок ошентсе деле берип атат. Бир айдан кийин келип тартып кетели. Канчалык түшүм берет экен көрөлү. Бойлорун билесиңер, мынакей шпалерлардан турат, жаңы эле биостимулятор колдонгон жерлер. Бул менин эле кошуна байкем, мына наркы жакты бир камерамен тип өткөзүп койчу. Ошол жак менин полямда. Анан могул жерде деген кошунабыздыкы. Мына азыр бул байке менин жанымда туруп, менин кеңешимди укпай, өз учурунда карабай, мына азыр чөпкө чалынасың да. Чөптөр өсүп кеткен. Негизи пери көрүнүп атат да. Мынакей, мен да бир сурамам. Ушул поля кичине жанагындай подкормка мындай кичине каралбай калыптыр. И тиякта берип аткан, гүлдөп аткан. Мындай салыштырса болот да. Бул дыйкандар үчүн
бир гана баары жакшы боло бербейт. Чындыгы ушинтип кыйналгандар болот, кичине кол тийбей калгандар болот. Результат ушундай болот экен да. Мынакей. Маяка дагы жакынданып келсең, монтип антистрессанттар менен, биостимулятор менен чоңойтуп жакшылап карап койсо. Анан мондай, мына Аспеке. Могул Аленка деген курт. Могулчу. Күнгө карап көрсөтүп койгочу, мындай наоборот бурулуп туруп. Могул Аленка деген курт да, ушул ежевиканы аябай жейт. Булчу. Анан 5-6 буту менен мөмөнү ушундай кучактап алып туруп кырып жеп салат да булчу. Оозундагы жанагы тиши дагы аябай күчтүү болуп туруп, бул ежевиканын баштарын жеп салат. Колорадский жукка деле окшош экен, бир чети. Колорадский жукка окшош. Буну көптөр ойлойт экен, дары ала албайт депчи, бирок Агровет.com менен Агростайл эки компаниянын кеңеши менен ушул жуктан биз кутулуп, мөмөбүз аябай жакшы болду да. Буга каршы мен кошунам берген жок. Мөмөсүн уже жеп койду биринчиден. Аленканы табабызбы могу жерден издесек азыр? Ооба, Аленка азыр толуп турат. Камера менен издейличи. Аленканын жеп атканын, гүлдөн жеп атканын азыр таап далилдеп берели да. Далилдеп бере алабыз да. Мынакей Таптыңбы? ооба. Албай тур азыр камера менен тарсын. Мына могул Аленка жеп атат. Көрдүңүздөрбү? Анан мына биякта дагы жеп атат. Үчүндө да бар экен. Бул жакта да жеп атат. Көрдүңүздөрбү Аленканын? Бир жегенде 4-төн 5тен жейт. Булчу. Мынакей Аленка. Биягына да түштү. Мына биягында дагы. Азыр фокус кармабасын. Дыйкандар көрсүн да. Таныш. Мынакей могу жерге дагы. Мынакей Аленка. Көрдүңүздөрбү? Биринчиден Аленка жеп атат, экинчиден клеш жеп атат. Үчүнчүдөн болсо керектүү витаминдер берилбеген себебинен бул жерден ушул жерде азыр 1 гектар бар. Бул каралып дары берилбеген себебинен ушул 1 гектардан ашып кетсе 5 ящик мөмө ала алат. 1 гектардан 5 начар болот да, туурабы? Сапаты да начар болот. Ошондуктан караш керек. Менин жанымда турган кошуна инсандар ар кандай болот экен да. Кээ бир адамдар кеңешти угат, ошол менен карат. Ким кандай туура жасап атат, ошондой эме консультация алгандан кийин ошону аткарыш керек. Анан баягы Кыргызстан боюнча көптөгөн адамдар ежевиканы отургузуп алып анан карай албай анан эртең мырза күнөөлүү болуп чыкпаш үчүн ошол маалыматтарды так берип коелу, менет кылыш керек. Ооба. Мына азыр бер 1 гектар жер, 1 гектар жерден кандай түшүм болот, канча түшүм алат, мен көп деле гарантия бере албайм. Келебизде 1 айдан, 1-2 айдан келебиз. Аленка, паутинный клеш, мына түрлөрү каптап кеткен. Бул былтыр үшүк алды, бирок азыркы мына чыгып келаткан сөңгөгү, быйылкы сөңгөгү күчтүү. Көрдүңүздөрбү? Буга керектүү витаминдерди берип койгондо бул азыр мына майдын аягында эле уже адам бою өсүп калыш керек эле да. Бунун башын келтирип, мынтип сындырып койгондо могул жерден канча жалбырак бар. Мисалы 20 жалбырак болсо, бул күзгө чейин 20 жалбырак болуп бутактап чыгып, бул жер эмки жылкыга ушундай даяр болуп келиш керек эле. Азыр каралбай, чөп каптап, мырза, ушундай болуп жатат да. Ушу дыйкан менен связьыбыз бар болобу? Эме кылып сүйлөшүп көрбөйлү, бир өзүнчө бир жерин алып, бир территориясын алып туруп, жанагы стимуляторду сеп, антистрессанттарды сеп, бир кандай десем, спасать этип көрбөйлү. Сүйлөшүп, эгер макулдугун берсе. Сүйлөшсөк спасать этип, ошол Агростайлдан сурайлы, 1-2 бутылка. Ушундай эксперимент катары колдонуп көрөлү, чындыгы жардам береби бербейби деп, бирок результаттарын дароо эле көрбөйбүз да, туурабы? Же көрүп калыш мүмкүн? Жок, бунун Агростайл компаниясы мисалы демөөрчүлүк кылып берип ушул жергечи. Эми бияка 1-2 бутылка кетет. 1-2 бутылка жетет. Ошо да. 1-2 бутылка менен демөөрчүлүк кылып жардам берип койсо, биз өзүбүз эметебиз анда. Дарысын чачып эметип койсок, болгону уруксат сактап алсак болот. Бирок убакыт өзүнүн убактысы бар да. Батыраак дары чачтыртып, батыраак каратып койсо, бул жерден түшүм алса болот. Анда бул ушул хозяин менен жолугуп бир 10 күн карабай койсо, болду, бул жерден түшүм ала албайт да. Болду, бияк менен кечир коюп калган быйыл.